Саламатсыздарбы, эфирдеги кечки жаңылыктар каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп бугуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Путин Москвада жана аймактагы мигранттарды тиркеме аркылуу каттоо боюнча мыйзамга кол койду. Мамлекеттик дума соттуулугу бар мигранттарга Россияда иштөөгө тыюу салууну сунуштады. Салам мекендеш. Болгону 500 рубль берип, iPhone 14 же iPhone 15 эси болгуңуз келеби? Же болбосо 5000 рубль же болбосо смарт часы алгыңыз келеби? Болгону 500 рубльга. Анда розыгрыш экинчи тур старт алды. Андыктан экранда турган номерге чалыңыздар. Розыгрыш боюнча кыскача айта кетсем, iPhone 15 башкы байге, iPhone 14 кийинки байге жана 5000 рубльдан 2 адамга акчалай приз. Жана ошондой эле 10 адамга 10 штук смарт сааттар. Андыктан чамдаңыздар достор, экранда турган номерге чалып, билеттерди алып алыңыздар. Билет басы болгону 500 рубль. Владимир Путин 2025-2029 жылдары Москвада жана Москва областында мигранттарды мобилдик тиркеме аркылуу каттоо эксперименттин өткөрүү боюнча мыйзамга кол койду. Документ расмий укуктук маалымат порталында жарыяланды. Мыйзам 2025 жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирет. Мигранттар манжа изин биометрикалык сүрөткө түшүүсүнөн өтүп, чыныгы жашаган жери боюнча маалымат бериши керек. Алар атайын мобилдик тиркемеде каттоодон өтүшү жана ал аркылуу ИИМге өздөрүнүн жайгашкан жери тууралуу маалыматтарды өз алдынча өткөрүп бериши керек болот. Эгер алар геолокациялык көзөмөлдү кыйгап өтүүгө аракет кылышса, мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, ошого жараша Орусиядан чыгарылат. Эксперимент Россиялык виза алууну талап кылбаган борбор аймакка келген бардык чет элдиктерге таасир этет. Мындан тышкары Беларустун жарандары, жашы жетпегендер, ошондой эле дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болот. Мамлекеттик дума соттуулугу бар мигранттарга Орусияда иштөөгө тыюу салууну сунуштады. Мамлекеттик думадагы Новые люди фракциясынын лидеринин орун басары Сардана Авсентеева Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине соттуулугу бар мигранттарга Россия Федерациясында ишке орношуу үчүн патент берүүгө мыйзамдык түрдө тыюу салуу сунушу менен кайрылуу жолдоду. Ушуга байланыштуу Новые люди партиясы коопсуздук деңгээлин жогорулатууга жана миграциялык мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган төмөнкүдөй чараларды сунуштайт. Россия Федерациясынын аймагында да чет өлкөлүк жарандарга патент жана иштөөгө уруксат берүүгө мыйзамдык тыюу салуу деп айтылат документте. Мындан тышкары Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин интеграцияланган маалымат базаларын жана эл аралык маалымат алмашуу системаларын пайдалануу менен патентке же иштөөгө уруксат алууга өтүнмө берүүдө милдеттүү түрдө соттуулугун текшерүүнү белгилөө сунушталууда. Бул текшерүүнүн эффектүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылып, жалган маалымат берүү мүмкүнчүлүгүн азайтаары белгиленген. Укук коргоо органдарына эмгекке уруксат алгандан кийин мигранттын соттуулугу аныкталган учурда мурда берилген патенттерди жана иштөөгө уруксатты тез арада жокко чыгаруу механизмин берүү. Мындай механизм аныкталган мыйзам бузууларга өз убагында чара көрүүгө жана криминалдык тарыхы бар адамдардын патентти андан ары колдонуусуна бөгөт коюуга мүмкүндүк берет деп айтылат кайрылууда. Автордун айтымында бул чараларды ишке ашыруу кылмыштуу өткөн чет элдик жарандар тарабынан жасалган кылмыштардын санын азайтып, россиялыктардын мамлекеттин миграциялык саясатына ишенимин арттырып, мыйзамсыз миграцияга жана мыйзамсыз миграцияга кошумча тоскоолдук жаратат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чыгды кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес бересат.